Ата энем өтүп кетти, аларды аябай сагынам. Кантип дуа кылсам болот, сооп жеткизиш үчүн дейт. Алла Таалам ата энеңизге рахматын берсин, бейишин берсин. Сиз намаздан кийин Роббирхамхума кама роббаяни сагира деген дуаны окуп жүрүңүз. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Бунун котормосу: о Роббум, ата энеме ырайымдуулук кылгын, мээримиңе бөлөгүн. Кандай алар мени кичинемде мээримдүүлүгү менен чоңойткондой деген дуа. Ар бир намаздан кийин Кудай кааласа дуа кылып турсаңыз, Алла Таалам иншалла ата энеңизди сизден ыраазы кылат. Асыр намаздан кийин нафил намаз окуса болотпу? Болбойт. Менин көп жылдардан бери боюмда болбой жатат. Түшүмдө көбүнчө боюмдан түшкөнү кирет. Эмне кылуум керек? Биринчиден окутуңуз. Мына молдолорго да ден салдырып алыңыз. Анан кийин экинчиден мына жакшы врачтарга да көрүнгүлө, карап неме кылыпчы. Анан өзүңөр да намаз окуп, Ясинди жатташ керек да. Ясин көп деле сүрө эмес. 83 аяттан турат. Ясинди окуп дуа кылсаңыз, Кудай кааласа иншалла бою бүткөнгө иншалла бекем жардам болот. Макулбу? Менин 6 айлык балам жол кырсыкка учурап боюмдан алынып калды. Мен өзүмдү эле атыны ак жолтой деп атап алгам, туура элеби? Бала төрөлө элек болсо, ага ат коюлбайт. Мына караңыздар. Бала энеден төрөлдү, үн чыгарды. Анан өтүп кетти. Ошол балага гусул кылынат, кепинденет, ат коюлат, жаназа окулунат. Эгерде 6 айлык болуп түшүп калды, же 7 айлык, же болсо кандай болбосун, мен 9 айында эле болду, бирок үн чыгарган жок. Чыгып эле мындай өлүк неме болуп калды. Болду, ага атта коюлбайт, жаназа да окулунбайт, ага мындай гусул да кылынбайт, жөн эле ак суруп мындай чүпүрөккө ороп эле барып туруп көмүп коет. Келиниме дуа кылып коюңузчу, эсен аман төрөп алсын. Алла Таалам жеңил кылсын. Алла Таалам өзү жардам берсин. Ден соолугуна дагы, баласына дагы, өзүнө дагы. Амин. Ролтон даширак жесе болобу? Бул не дегендер? Жок, эт барбы? Эти барбы, жокпу? Эгерде мына эт болсо жебегиле. Чөп чар болсо мейли. Мен анын составында, курамында эмне экенин баарын билбейм муну. Эгерде ошол курамын карагыла, эт болсо жебегиле. Себеп ал эт күмөндүү да. Эгерде жөн эле азыркындай эмне болду? Бурчакпы, камырбы, же болбосо ушундай өсүмдүктөр болсо анда мейли жесе. Эт болсо болбойт. Витр намазында кунут дуасын унутуп, экинчи даширак дегенми? Бул деле ошондойбу? Витр намазында кунут дуасын унутуп калса, сажда сахв менен толук болобу? Ооба. Эгерде витр намазын окуп атып, кайра Аллаху акбар деп кунут дуасын окушуңуз керек эле, окубай эле рүкүгө кетип калдыңыз, анан саждага барганда эстедиңиз, анда жаңылыш саждасын кыласыз, ассаламу алейкум деп оң жака салам бересиз дагы, 2 жол сажда кылып, сажда сахв менен толук болот. Кийин аттахият салават дуа менен салам берип чыгып кетесиз. Менин 4 балам бар. Аларга Россиядан жакшы пособия алып турам. Ошолордун пособиясынан башкаларга садака берсем болобу? Же алар балдардын гана акысы болобу? Жо болот эне катары. Бирок албетте аларга жетпей калбасын балдарга. Балдардан ашканын садака кылсаңыз болот. Эгерде пособия ушунчалык аз, балдардын кийим-кече тамагына да жетпей калса, анда болбойт, алардын акысын аларга бериш керек. Жолдошум кайын журтума кызмат кылып, сыйлашымды катуу талап кылат. Бирок өзү менин бир туугандарыма андай мамиле кылбайт. Ушул туурабы дейт. Бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде ким ырыскыма береке, өмүрүм узун болсун десе, силай рахим, туганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Туганчылык ким дегенде 3 журтты айтат. Ата журт,
тага журт, кайын журт айтат. Ушу үчөөнө сый көрсөткөн, үчөөнө жакшы мамиледе болгон, үчөөнө тең. Аталарыңызга дагы ата журтуңуз бар. Тага журтуңуз бар апаңыздыкы. Жана өзүңүздүн кайын журтуңуз бар. Бул дагы ушу сиздин урпагыңызды уланта турган журт. Эртеге балдарыңызга кайра эле ушу тага журт болот. Ошон үчүн мындай неме кылбаш керек. Бардыгына жакшы мамиле кылыш керек. Сиз бирок сыйлай бериңиз, сообун ала бересиз. А сыйлабаса, сообун албайт ага. Бирок иншалла Кудай акырын эми айтасыз да, урушуп кетпей. Кээде Алла жолуна чыгууда жакындарыбыздан карызга акча алып чыгып келсек болобу? Эгерде сиз айлык алып атасыз, айлык алышыңыз керек эле, айлыкка жете элек, алып чыксаңыз болот. Ошо айлык алгандан кийин кайтарып берип коесуз. Же болбосо азыр коюңуз, жайлоодо азыр акча жетпей атат, карыз алып чыксаңыз болот. Коюңуз бар да, карыздын орду болсо алыңыз. Орду жокпу, албаңыз. Боюнда барда бозо ичсе болобу? Бозо болбойт. Бозону ичпей эле коюңуз да. Бозодон башкаларды толтура. Зарасы токтобосо намаз окуса болобу? Улгайган аял. Болот. Ар бир намаздан алдын намаз окуйт да окуй берет. Ошо намаз окуп атканда эгерде зар ачып кетсе, эчтеке болбойт, намаз бузулбайт. Ал үзүрлүүгө кирет да, үзүрлүү. Күйөөм мага ишенбейт. Кай жака барбайын? Жаман жүрүп келдиң дейт. Эмне кылсам болот? Мындай да. Биринчи сиз алхамдулилла, бул эми күйөөңүз ишенбеген, ал туура эмес күмөндө жала жаап атат, ал күнөөкөр, сизде күнөө жок. Бирок бир нерсени эстен чыгарбаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйруган: "Иттaqu mawadi'at-tuham." Жала жабыла турган жерден өзүңүздү сактаңыз. Мейли, сиз ошол жаман неме болгон жоксуз, бирок ошол күмөндү жаратып атпайсызбы сиз? Сиз ошол жаман күмөндү жаратып атканга себепчи болуп атасыз. Ошон үчүн кайсыл жерден жаман күмөн жарала турган болсо, ал жерге барбаңыз деп пайгамбарыбыз айткан да. Күйөөм мага 3 талак берген, бирок азыр жашап жатабыз. Эмне кылсак болот? 3 талактан кийин жашоо болбойт. Арам болот. Зынанын өкүмүндө болот. Жашабагыла. Менин 4 жашар уулум бар. Уулумду илимдүү алымдарга тарбияга бергим келет. Канча жаштан берсем болот? Өзүңүздүн тарбияңызга ала аласызбы? Жолдошум көбүрөөк ичет. Үйдө туура эмес нерсе үйрөтүп алабызбы деп корком. Дуа кылып коюңуздар. Аллахым жолдошума дагы иман хидаят берсин. Амин. 4 жашар эми бизде мындай да. Бизде Бишкекте 11-ди бүткөн, 9-ду бүткөндөрдү алат да. Азыр эми мындайларда мисалы Каракулжада сиз өзүңүздөрдө 4 жашар кичинекей экен, бирок үйдө таалим бере бериңиз, кичине болсун Куран окута бериңиз. Зерикпей атасыбы же өзүңүзбү ушу имамга же карыларга аз болсо да сабак алып келип кичине үйрөтүпчү. Анан мына каникулдарда көбүрөөк убакыт берип, дагы чоңураак каникул болуп калат 3 айлык, ошондо лагерлерге алып барганга аракет кыласыз да. А бир аз чоңойгондон кийин Кудай кааласа анан биз дагы салым кошобуз. Бир туган инебиз операцияга кирди эле. Дуа кылып коюңузчу, аты Бактыбек. Алла таалам Бактыбекке шифа берсин. Операциясы жеңил болуп, баарыңыздарды курсант кылып чыксын. Амин. Я Раб. Мен турмушка чыкканыма 8 жыл болду. Кайненем, кайнежелерим кирише берип, аябай кыйнады. Эмне кылышты билбей баратам. Күйөөм менен жакшы элемин. Сабыр кылыңыз. Кудай кааласа иншалла. Сабырдуулуктун собобун аласыз. Албетте жакшы сүйлөңүз, каяш айтпай эле коюңуз. Өзүңүз зикир дуаңызды аткарып, миллетиңизди аткарып, мүмкүн болушунча маанайыңызды жарык кылып, аларды жек көрбөңүз. Динсиздиктин себебинен болуп атат. Ошон үчүн үйдө таалим өткөрүңүз. Кээде аларга белек берип туруңуз. Мындайда биз жакшылык кылайлы, андан жакшы күтүп кылбайлы. Сиз бирөөгө чай бересиз го? Ошо рахматын алыш үчүн чай бербеңиз. Алладан сооп алыш үчүн чай бере бериңиз. Рахмат айтпай койсо да кыжалат болбойсуз да. Алхамдулилlah, жүрөгүңүз тынч. Мен буну үчүн кылган жокмун, Алла үчүн кылдым да. Жакшылык кылам, ахиретим үчүн кылам. Жакшылык кылам, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылам. Бул акыл эсине келип жакшылыкты кайтарса жакшы. Жакшылыкты кайтара албаса өзүнүн деңгээли ошол да. Мен эмне кылайын ага? Кыжалат болуп эмне кыласыз ага? Ошон үчүн жакшылыкты кыла бериңиз. Жакшылыкты кыла бериңиз. Балам 5 жашта жакшы сүйлөй албай жатат. Эмне кылсак болот?
Дем салдырыңыз. Фатиха сүресі ачқыч, тілді açат. Фатиха сүресін суға дем салып, дайыма 7 жол оқып дем салып бер, су беріп тұрғыла. Чай беріп тұрғыла. Замзам болса дағы жақшы. Жолықчан қыздарды мұғалімдер ерте салыну алдыңар дейді. Ұшы нәрсе турау. Жолықчан қыздарды мұғалімдер ерте салыну алдыңар дейді. Балағатқа жеткенден кейін фарыз. Балағатқа жеткенден кейін фарыз. Ерте пертесі жоғаны. Мені сұрау мұндайша, ақырғы учурда техника жетишкен заманда стиральная машина қолданабыз. Соопторуз қандай болып қалады? Ал үшін да соып жазыла береби. Ооба, стиральныйга сиз саласызбы же кандай? Мышык-сышык апарып салам. Ошо салгандагы дагы. Ана тиги айнаны сатып келип атасызбы? Көтөрүп келип атасызбы же учуп эле келип калып атабы? Акчага да булар. Аны алып жайып атасызбы? Албетте мурдагылар соопту көп алат эле. Сиз кичине азыраак аласыз. Атайын бирөөгө арнап белек алгам. Эми аны берген келбей жатат. Ордуна башка нерсе берсем болобу дейт. Машалла. Атайын арнап койгон болсоңуз бере бериңиз, эчтеке болбойт. Кудай кааласа Алла Таалам 10 эсесин кайтарып берет сизге. Кыжалат болбоңуз, андан да жакшысы келет. Албетте бере элек болсоңуз милдеттүү эмессиз. Ордуна башкасын берсеңиз деле болот. Мен жакшыраагын айтып атам сизге. Эгиз төрөгүм келет. Аллахтан дуа кылсам болобу? Болот. Экөө эмес, үчөөнү ниет кылыңыз. Күйөөм экөөбүз тең. Жок, азыр 3 төрөп атышпайбы? 4төн болуп атат. Күйөөм экөөбүз тең, бир жерде иштетебиз. Мен ага айтпай эле акча алып иштетсем болобу? Болбойт. Кыянат болуп калат. Намазда кыйналгандан артынан уюса, кайнаганын артынан уюса болобу. Башка дагы эркектер, энелер болсо, аркасынан уюса болот. Жалгыз кайнаганын аркасынан уюса болбойт. Кара түстөгү кийим кийсек болобу? Шариятка туура келеби? Шариятка туура келет, урп адатка туура келбейт. Шариятыбызда кара кийимди муну эме кылбайт, осуждать этпейт мындай. Каралабайт, мындай жамандап айтпайт. Кара кийим ал деле кийим. Кээ бир адамдарга мисалы кара кийим бир траур, бир аза күтүүнү белгилеп болсо, ал эми Саудияда, Пакистан башка дини эме исламий мамлекеттерде кара кийим чоң сыймы аякта. Ошон үчүн кара кийим эчтеке эмес, кие берсин. Макулу кара кийим эчтеке эмес. Просто ушул баягындай жөндөн жөн шариятка мындай кагыша турган туура эмес нерселерден чыгыш керек да. Ак кийим, анан жашыл кийим, анан мындай болуп кийимдерди алмаштырып неме боло берет го. Ошон үчүн иншалла шариятка туура келет кара кийим. Урп адатта эми биздеги мисалы кичине мындай өзгөчө жолук, анан кийин бетин жаба турган болсо кара кылбасын. Себеби биздин азыр элибиз ага көнгөн эмес. Атак мындай абая, эмне узунда кийимдер болсо да макул эмне. Бардык жаныбарларга боорум ооруп аяй берем. Тоок, чычкан, мышык айырмасы жок. Эмне? Союлса жүрөгүм чыдабайт. Динде кандай каралган? Союлса карабай коюңуз аны. Тура эле. Анан кийин мындайда бул боорукерлик өтө жакшы сыпат. Мен айтайын, Бани Исраилде жөөттөрдө пайгамбарыбызга чейинки болгон окуяда Сахih Бухариде риваяты келет. Бир итке дагы мындай ыплас жаныбар да. Ошол итке бир зынакор аял суу берип, Алла Таалам аны кечирип бейишке киргизген экен. Ошо итке райымдуулук кылган үчүн ал ит чаңкап, тили салаңдап, топурак жалап калган экен. Суу жок, өлөйүн деп калган экен. Ошо зынакор аял ошо итти көрүп, райымдуулук кылып, боору ооруп, ошо өзүнүн галошуна суу алып берген экен. Ошо итке райымдуулук кылган үчүн Алла Таалама ушу кылган иши жагып, мурунку күнөөлөрүн кечирип бейишке киргизген экен. Ошон үчүн биздин динибиз адамдарга дагы, иттерге дагы, айвандарга да райымдуулук кылган. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир боору бар жаныбарга райым
Hadisinde sahabalar rivayet kılgan eken, түштүктө Ош деген жер бар, берекелүү жер деп айтылган экен. Ушуга жооп берип коесузбу? Жок, мындай жок, мындай. Бул мындай жок. Бирөөнүн аты сахаба болушу мүмкүн. Ошону айтып койсо керек. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары жок кандай. Витр намазды 2 рекеттин окуп, ат-тахиятты окуп, анан салаватында окуп алам. Ошондо сажда сакып кыламбы же туруп улап кетемби? Мындай 3 рекеттүү, 4 рекеттүү намазда ат-тахиятты абдуху ва расулу деп окугандан кийин турушуңуз керек эле. Сиз салаватта окуп алдыңыз. Сиз кечиктирдиңиз фарызды. Ошондуктан сөзсүз сизге саждая сах. Мындайча айтканда, жаңылыш саждасы милдеттүү болот. Аны аткарсаңыз, намазыңыз толук болот. Аткарбай калсаңыз, намазыңыз бузулбайт, бирок кемчилдиктүү болот. Жолдошум ачуу үстүндө талак берип койду. Бирок жашап жатабыз. Кандай кылсак болот? Талак жыргап атканда бербейт. Бардыгы ачуу үстүндө берилет. Бирок маселе бир талак бердиби же 2 же 3пү? Эгерде 3 болсо, жашаганыңар туура эмес. Эгерде 1-2 болсо, анда сөзсүз талакты маселесин караш керек. Кандай талак берилген? Кээ-бир ражаи байин деп бөлүнөт. Ражаи талакта мейли кайра жашай берсе болот, байинде сөзсүз кайрадан нике жаңылатыш керек болот. Күйөөсү талак берип койсо, кайра кантип канча убакта никесин жаңыласа болот. Эгерде 1 талак, 2 талак болсо, макулбу? Кайра эле никесин жаңылатып алса болот. Кайра эле никени башынан кыйып эле. Бирок билип койгула, кайрадан нике кыйганда 2 күбө болуш керек баягында эле. Анан кайра баштан нике кыйганда сөзсүз калыңы кайрадан пычылат. Калың берет. Бирок силер атайлап андага жеткирбей эле да кайра калың алайын депчи. 1-2 болуп калат. 3 талак болуп калса анда болду, бүттү. Кайра нике болбойт таптакыр. Анын бир эле өтө жаман жолу шариаттын көрсөткөнү да шариатта шарым жок деп, ал башкага турмушка чыгыш керек барыбыр. Иддасы өткөндөн кийин. Асынып жанын кыйган бир тууганга бул дүйнөдөн биз кандай жардам бере алабыз? Дуа кыласыз. Дуа кыласыз. Бул асынып өтө чоң күнөө. Кайненем, жана үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу, ишибизди дагы намаз окуп калышыбызга дейт. Алла таалам өзү жеңил кылсын. Динде Алла субхана жашаганга жардам берсин. Дуаны Кудай кааласа дагы чогуу баарыбыз кылабыз азыр мына суроолорду бүткөндөн кийин. Айылдарга тажияда тойдон кылып өткөрөбүз. Айылдарда тажияда тойдой кылып өткөрөбүз. Тажияны. Так. Ушуну сойбой эле койсо болбойбу? Аны кантип токтотсо болот? Кантип элге жеткирсе болот? Баарыбыз аракет кылайлы. Бир молдонун колунан келбейт бул. Бир бийликтин, мына сиздердин айыл өкмөтүңүздөр жоксо колунан келбейт. Бир аксакалдар жок. Энелер дагы өзүнүн салымын кошсун. Имамдар дагы өзүнүн салымын кошсун. Бардык эл ушуга келиңиздер. Мына эми аза күтүүдөй болсун. Бул той эмес да деп акырын Кудай кааласа алып келсек болот да, бардыгыбыз бириксек. Устаз Өктөм Абдуалиева эжени тоолуу аймакка баруусун өтүнөр элек. Сиз айтып коя аласызбы? Рахмат. Бул ким өдү? Биле муфтиятка кайрылып көрүлөчүмү? Так болду? Болду. Кана, урматтуу энелер, эже карындаштар, канчасына болсо дагы Алла Таалага шүгүр кылайлы. Айткан сөздөргө амал кылайлы. Амал кыла албасак, ниет кылайлы болбосу дегенде, бир жакшы ишти ниет кылып, ага дуа кылсак, Кудай кааласа, Алла Таалам ошо ишти аткарганга жардам берет. Жаман иштерди таштаганды ниет кылайлы. Азыр таштай албасак, жаман иштерди болбоду дегенде ниет кылып, артынан дуа кылайлы. Я Алла, ушу жаман иштерди менин жашоомдон алып салчы депчи. Кудай кааласа, Алла Таалам ниетибизге, аракет дуабызга карап мамиле кылат, жамандыктарды кетирет, жакшылыктарды берет. Азыр эле дүйнөдө бирибизди сыйлап калайлы, артыбыздан ушактабайлы. Эгер кемчилдиги болсо, үйгө чайга чакырыңыз дагы, жалгыз учурда бетине айтыңыз. Аркасынан айтпаңыз. Кереги жок анын.
Сиз күнөө аласыз, тиги күнөөсү кечириле берет. Эмне кыласың? Сизге пайдасы тийбегенден кийин. Ошон үчүн мусулманчылык динибиз бир туугандыкка чакырат. Аракет кылайлы. Жараткан Алла Таалам кабыл кылсын. Кийинки көрүшкөнчө амандыкта калыңыздар. Амин. Азыр дуа кылайлы. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجرتقنا الله o geçirici Allah barımızdan günahlarımızı geçirgin, eski günahlarımızı, жаңы günahlarımızı, morunqu günahlarımızı bardığını geçirgin, çoğun günahlarımızı, kichine günahlarımızı, jaşırın aşkere günahlarımızı, unutup kalıp hata getirgen, ataylap kılgan günahlarımızı bardığını ya Allah özün geçirgin, ata-enelerimizin günahlarını geçirgin, bir tuğanlarımızın günahlarını geçirgin, jalpı momun musulmanlardın günahlarını geçirgin. Allah'ım öz meyerimini algın, doğru yoldan adaştırvagın, imandan ajratpagın, iki dünyada şerminde kılvagın. Jaratkan Allah barımızda razı kılgın, barımızdan razı bolgun. Jaratkan Allah şu enelerimiz, eje karındaş kızlarımız talabı menen geldi. Talabın özün kabul kılgın. Uqqan sözlerine ibadatınsa oğun жазgın. Uqqan sözlerine amal kılışlıkka özün jardan bergin. Barımızda ya Allah şeytandan özün saktagın. Barımızda toora jolga joldagın, özün korgogun, özün koldagın. Jaratkan Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaatına layıktı kılıp, Peygamberimizin süyüsün barımızga nasip kılıp, tübölüktü birge bolganга barımızga özün jardan bergin. Firdavs beyişinin orun bergin. Kança jaşoobuz kalsa ya Allah imandu jaşoo bergin, uyattu jaşoo bergin, ıntımaktu berekeli jaşoo bergin, taza jaşoo bergin ya Allah. Bir namazdı ya Allah. Şu enelerimiz, eje karındaşlarımız namazga bekem kılgın. Bardığın ya Allah, batır ene kılgın. Bardığın kayrımdı bereşen kılgın. Bardığın boruker kılgın. Bardığın dünyada ahirette baktılığı enelerden kılgın. Yo jaratkan Allah, enelerimizin kanday tilek niyetleri olsa bardığın kabul kılgın. Bardıq kajetlerini orundatqın. Uşul jerde ya Allah dua soraganlar var eken, duaga жазгандар var eken, bardığın şariattagı kajetine layıktı özün orundatqın ya Rabbul alamin. Eç kimge kor kılbagın, eç kimge zar kılbagın, eç kimge muhtaç kılbagın. Barыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн, куржаладан, жаман колдон сактагын, жаман өлүмдөн сактагын, кабырдын азабынан, тозоктун отунан, өзүңдөн каарыңдан. Ya Allah kıyamet gününün karanlığından, tübölüktü, baktısızlık, dozoktun otundan saktagın ya Rabbul alamin. Gayerde gana bolboylu berekeli kılgın. Ya Allah gayerde gana bolboylu berekeli ıntımaktı kılgın. Mamleketimizge, elimizge, jurtumuzga tınçlık, amandık bergin. Ar kanday kırsık, afat, balelerden saktagın. Jaratkan Allah bölünüp jarılardan saktagın. İmansız jaşoodon saktagın ya Allah. Jaratkan Allah dualarımыздың bardığın özün kabul kılgın. Razıçılığını beyişinde sorayız. Narazıçılığını dozogunda pana tileybiz. Uşul jerde ya Allah oturgan enelerimizдің bardığın, eje karındaşlarımыздың bardığın tileklerin dualarını kabul kılgın ya Allah. Dünyelerin dağı abat kılgın, ahiretin dağı abat kılgın, berekeli ırıskı bergin. Ya Allah büyük dölet bergin, çeksiz vakit bergin, urpakların kıyamet gününe çeyin ulantqın, urpaklarından imandın çırağın öçürübegin. Jaratkan Allah özün kabul kılgın, özün koldoğuna algın, özün daima bizni korgogun, daima ya Allah toora jolga joldagın. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jaratkan Allah şunday çoğun cemaattan dua ümit etkenler var eken, operatsiyaga girip atkanlar var eken, operatsiyadan çıkkanlar var eken, beytapkanada ya Allah uşulardın bardığına özün şifayı kamil, acil, mustamir ata kılgın, toluk turuqtu şifa vergin ya Allah. Bardığı özüңdün kolunda, jakşı gündörde nasip kılgın, jakşılıklardan açkıcı kılgın, jamanlıklardan japkıcı kılgın ya Rabbul alamin. Barımızga ya Allah iki dünyada vakit bergin, iyilik bergin. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.